Talактын мааниси толук түшүнбөй, 3 талак коркутуу максатында берсек, 3 талак түшүп калабы, Аллах разы болсун. Талак маселеси, талак дагы башка шериктер бар. Эми талак боюнча болгондуктан талакты айтабыз, не? Ат-талак жиддухунна жиддун, хазлухунна жиддун. Тамашасы да чын, чыны да чын. Демек, үйлөнөм деп аткан адам ошо талактын маселелерин, аялдагы хайыз нифас маселелерин билип туруп анан кийин үйлөнүш керек. Анан билбей эле жөн эле малдарга окшоп үйлөнүп алып анан кийин проблемага түшүп, коркутуу иретинде башка нерсени айтсаңыз болот. Мен сени менен жашабайм, кет үйүңө, болду сендей аялдын мага кереги жок деп оюңда коркутуу боло турган болсо мүмкүн. Себеби эгер ошол киная талакка кирет дагы, киная талакты эмне кылат? Ошондо талакты ниетсе талак түшөт, талакты ниет кылбаса түшпөйт да. Ал эми талак сөзүн колдонсоң, сенин ниетиңе каралбайт. Билесиңби, билбейсиңби? Апаңа айтпайсың го талакты. Аялыңа айтасың, демек билип атасың ушу ажыраша турган нерсе. Атыңа айтпайсың, машинаңа айтпайсың, турабы? Же бензин куюп атканда жерге барып туруп 3 литр талак дейсиңби? Дебейсиң да. Демек билесиң сен. Ошо аялга айтылыш керек экен. Просто эмнени билбейсиң мүмкүн, өкүмдөрдү билбейсиң. 3 талак айткандан кийин кайра аялыңа кайта албай калышыңды билбейсиң. Ал аялың күйөөгө, башка бирөө күйөөгө тийип, андан гана кайтып келгенден кийин гана сага адал болушун билбешиң мүмкүн. Ал сиздин проблемаңыз. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Өткөндө сабактарда да айтканбыз. Келечекте ошону кылайлы деп атабыз. Атайын курстарды өткөзүп, ушу курстан өткөндөр гана кийин нике күбөлүгүнө алганга, үйлөнгөнгө уруксат берилиш керек. Эми алдыга жылайлы дейбиз, көп маселелер бар. Эми коркутуу иретинде айткан болсоңуз, буга жол жок. Коркутуу иретинде айтасызбы, тамашалап айтасызбы, талак түшүп калат. Эми бирок андан башка жолдорду карайбыз. Ачууңуз келип айттыбы, ушул маселелер бар. Ушул жагынан гана бир жол каралмаса, башка жол жок. Кудайым өзү сактасын.